мугалимдердин окутуучулардын жанагы илимий потенциалынага жогору силердин коллежде. Анан эң көп баягындай шоктонгон, эң көп бейбаштагы иштер. Оштунун гуманитардык технологиялык колледжинин студенттери менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын инспекторлору жолугушуу өткөрдү. Иш чаранын негизги максаты студенттер жана жашы жетелек өспүрүмдөр арасында топтошуп мушташуу, зордук зомбулукту алдын алуу багытындагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын инспекторлору тарабынан кылмыштарга бөгөт коюу болуп саналат. Чүй областында Сокулук районунда балдардын топтошуп мушташынан бир баланын өлүмү, ошону менен биргеликте Жалал Абаддагы жаш балдардын мушташуусунан бир баланын каза болушуна ушундай учурларды бөгөт коюуда, ушундай окуяларга мындайча айтканда стоп деп же болбосо ушундай багытта балдарды темир тор артына түшүп калбашына биз кичине болсо дагы эскертүү түшүнүү иштери жүргүзүүдө ушундай максат коюу менен келип түшүнүү иштерин жүргүзөт. Аны менен биргеликте акыркы убакта Ош шаарынын менен Алай районунда катталган бул жаш жетелек өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук өгөй атасы менен ошону менен биргеликте атасы тарабынан апасына жөнөткөн видео кайрылуусунан балдардын зордук зомбулукка кабылышуусуна бөгөт коюуда биз ушундай иш-чара жүргүзөбүз. Аны менен биргеликте ушул студент балдардын райондон ар бир областынан келген балдар кабылып калбасын, же болбосо ушундай бир кичинекей бир топтошуудан же болбосо мушташуудан, коркутуу үркүтүүдөн балдардын тагдыры бузулуп калбасын деп биз ушундай максат коюу менен балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атабыз. Ошондой эле жолугушууда коомубузда көйгөй болуп жаткан экстремизм, терроризм боюнча маалымат берилип, студенттерге ички жана тышкы тартипти сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жыйындын максаты мына кечээ эле биз университетке шаардык органдар тарабынан келип тапшырма коюлган. Ошол коюлган тапшырмаларды мына актив студенттер менен старосталарга маалым жеткирүү максатында коррупцияга каршы, ошондой эле экстремизм, терроризмге каршы иш-чараларды өткөрүү боюнча максат бар эле. Мына бүгүн ошол иш-чараны чоң жыйын менен өткөзүп атабыз. Ош технологиялык университетинде кылмыштуулукту алдын алуу боюнча мындай жолугушуулар Ош шаардык ички иштер башкармалыгы менен биргеликте жыл сайын өткөрүлүп турат.